кыргыздар менен моголдор бул бир эле эл дейт. Чыңгыз хан кыргыз болгон бүгүн деп айтса болобу? Ооба, себептен де Чыңгыз хан жанагындай ак жумал, анан кийин көздөрү көк, чачы сары, кызгылтым сары болгондуктан ошондой деп жазганда Тан империясынын императору аябай көп кат жазды кыргыз каганга. Биз бир тууганбыз. аны баягы өзүнүн кызына үйлөнтүп, анан Лилин келет дагы ошол кыргыздарды башкарып калат. Түрк каган карындашыбы, Барсбектин аялы болду, Муну менен туугандашалы дейт да, анан Элтерес кагандын кызын Барсбек каганга берет. Кээ бирлөр алып сол тепекти Манас болгон дешет. Манастын прототипи бул Барсбек каган деп айтсак болот. Азыр мисалы Барсбек атабыз каза болгондон кийин тарыхыбыз кандай болду? Барсбек каган өлгөндөн кийин бир 40 жылдай саясатта жок болот. Муун келиш керек. Анан ошолор келгенден кийин анан 95-жылдан баштап кыргыздар кайра саясатта көп айтыла баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү коногубуз тарых илимдеринин кандидаты, доцент Табылдай Акеров. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү темабыз түрк жана монгол доорунда кыргыз тарыхы. Кытай. Биздин тарыхыбыз аябай көп маалымат Кытай архивде турат. Андан кийин эмне үчүн Кытай эли кыргыздар менен дипломатиялык мамиледе болгон? Анан качан башталган? Туура. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Бул баягы кыргыздар 6-кылымда Энисейде өзүнүн биринчи каганатын курушат да, Энисейлик кыргыздар. Биринчи каганатын куруп, анан мындайча айтканда, ошол кезде аларды Ишпаркул Аджан деген Элтебер титулундагы адам башкарганда. Бул 648 жылдарда, 30-48 жылдар. Анан ошол маалда кытайлар түрктөрдөн мындай тажайт да, дайыма күскүсүн келет, баарын чаап алат, баягы эменин баарын алып кетет, түшүмдүн баарын алып кетет, кыздарын алып кетет, баары ошентип кырып эметкендиктен айтат, булар биз мындай кутулалы булардан деп. Анан кийин айтат, ушу талай элдеринен бир элди табыш керек, күчтүүрөөк. Ошолор менен баягы мындай жакшы мамиледе болуш керек деп, анан кыргыздарга өзүнүн элчисин жиберишет да. Анан элчиси келет дагы, ушундай баягы биз силер менен жакшы мамиледе болсок дейбиз деп мындай эметип кетет. Андан кийин кыргыз жанагы Ишпаркул Аджан өзүнүн элчисин жиберет. Ошентип мындай элчилик алмашкандан кийин кийинки жылы Ишпаркул Аджан өзү Кытайга барат, элчилик миссия менен барат да. Император менен өзү жолугат, анан император аябай ага мындай сый көрсөтөт. Анан ага мындай титул берет, баягы кыргыз жергесинин генерал губернатору деген мындай шарттуу түрдө, себептен да ал эч кандай көз карандысыздык болгон эмес, себептен да кыргыздар менен ошол кезде Кытайдын ортосунда түрктөр турганда, экөөнүн территориясы мындай чектешкен эмес да эч. Анан ошондой кылат, бирок кетип атканда экөө келишимге кол коет. Келишимде кыргыз аристократтардын балдары Кытайга келип университеттерде окуса болот деген келишим коюлат да. Анан ошондо дон кийин кыргыз балдар барып Кытайдан билим ала баштайт да. Билим ала баштап, айрым окумуштуулардын эсебинде ошо 7-8 кылымдарда кыргыздардын бир көчмөн элдеринен 8000 баягы
студент болгондо Кытайда аябай көп. көчмөн элдер жалпы алганда кыргыздар ошонун içinden 2000дей кыргыздар болгон деп эсептешет да. Анан ошо балдар окуп бүтүп келгенден кийин анан булар келип туруп жана кыргыз мамлекетин өнүгүп өстүргөнгө мындай көп салым кошкон да. Мисалы үчүн жана Санкт-Петербургдук окумуштуу Кычанов айтат, алар келип жана мамлекеттик структураны түзгөнгө чоң жардам берген дейт. Барсбек Кагандын учурундачы. Билип алып. Анткени мисалы үчүн Ишпаркүл Ажандын учурунда эмелерде минтип эле турат, кыргыздар 3 чоң бөлүктөн турат, 3өөнү 3 би башкарат деп. Анан бул 3 би бүт маселелерди чогуу отуруп алып туруп сүйлөшүп чечишет деп турат да. Барсбек Кагандын учурунда кыргыз мамлекети кадимки мамлекеттик мындай калыпка келип калган да. Мисалы үчүн 6 министрлик болгон. Анын ичинде жанагы коргоо министрлиги, салык министрлиги болуп ушинтип анан андан башка ылдыйкы баскычта эмелер болгон. Жана кыргыздарга баш ийген уруулардын башчылары, тутуктар мисалы үчүн. Ошондой негизде болуп баягы андан башка жана канцеляриясы болгон. Кадимкидей эле канцелярия болгон. Анан ошондуктан окумуштуулар айтат, демек кыргыздарда мындай кагаз түрүндө документация болгон. Анчалык канцелярия болсо бир 15 кишидей иштесе ал жакта. Демек бул кагаз түрүндө документация болгон деп атышат да. Анда жана рун жазмасы анда кадимкидей мамлекеттик жанагы жазма болуп баягы колдонулган деп айткан окумуштуулар бар да. Ошондуктан мындайча айтканда Барсбек Кагандын мамлекетин биз кадимкидей эле мындай ошол кезге салыштырмалуу мындай ири мамлекет катары карасак болот да. Ошол Барсбек Каганга чейин кыргызды ким башкарган? Ошол жанагы эми алардын көбүнүн аты белгисиз, бирок ошо бирөөсү жанагы Ишпаркүл Ажанда, бул жана Элтебер атында титулунда кыргыздарды башкарып турган. Бирок бул башкаруучулардын баары тең эле бир кландан, аз урусунан болгон десек болот. Себептен де Ишпаркүл дегенде да Аджан деп атпайбы? Ажо, аж деген сөздөн болуп, мындай аз урусун баягы өкүлү катары көрүнүп атат. Ал эми Барсбек Каган болсо, анда мындай анык эле баарына белгилүү, Барсбек Каган бул аз урусунан болгон да. Азыркы азык деген урусу бул байланыш барбы? Менчи ойлойм ушу туура эле байланышта азыктар мененчи. Бирок мындай ошо кездеги аз уруулары Тянь-Шанда, мисалы үчүн Кармушин деген окумуштуу бар. Ал айтат, энти кыргыздарында жана аз уруктары 2 бөлүктөн турат дейт да. Бирөө Миңсу эмесинде, бирөө болсо мындай чыгышыраак жайгашкан дейт да. Мындайча айтканда бул Ангара тарапта жайгашканда, мындай Батыш Монголияда. Ал эми ошол жакта Ус деген, кытайлыктар да айтат, Ус деген кыргыз баягы ээлиги болгон деп айтат да. Мына ошолор. Тянь-Шанда болсо, Тянь-Шанда дагы аз урусу 2 бөлүктөн болуп атат да. Мисалы үчүн жана Нушиби конфедерациясында 2 урук Асиги урусу бар деп жазылып атат да. Экөөсү күчүк, дагы экөө да аларда. Бирөөсү, бешинчиси бул Барсхан. 5 урук Нушиби урусу деп атат да. Карабайсызбы, ошондо өйдө Миңсуда да, же болбосо Энсейде да 2 урук аз, Тянь-Шанда да 2 урук Асиге, же болбосо азык. Аристов деген окумуштуу болгон, ал бул азыктар дейт. Гейшуларды бул күчүктөр деп жазып атат да алчы. Анан ошого мен мынтип жаздым да, демек Нушиби урусу бул Тянь-Шандык кыргыздар, мындайча айтканда теңир толук кыргыздар болгон. Себептен де Аргутактын жанында жасап атпайбы кытайлар кыргыздарды байыркы доордо Аргутактын жанында турган. Демек ошолор байыркы түрктөр келип кыргыздарды басып алганда, Нушиби урусуна бир группа болуп эле киришкен.
Анан жана истеми каган ошого жанагы кыргыздарга мындайча айтканда таянган десек болот да. Анткени кыргыздарга ишенип атат да ал, ошондуктан алардын баарын чогултуруп Нушиби группасына киргизип койгон да. Нушиби союзу бул кыргыздардыкы да деп, анан ошого жанагы баягы эмеден Византиядан посол келип атпайбы, элчи истеми каганга. Ошондо тиги аты Земарх болгон, ал аябай катуу тозуп алат, мына кеминин өрөөнүндө тозуп алып туруп, анан кетээринде Земарх аркылуу жанагы кыргыз кызын Византиянын императоруна жөнөтүп атпайбы, жиберип. Ошондуктан бекер эмес да бу дагы. Бизге чейин мисалы үчүн окумуштуулар айтчу да, тиги балким баягы түрктөргө энсе кыргыздар баш ийгенде кайсы бир бөлүгү Чаншанга истеми каган менен келип, анан ошонун кызы болсо керек деп. Жок, Нушибилер кыргыз болгон себептен булар жанагы Аргутакта жашаган кыргыздар. Кыргыз болгон дагы анан ошол урунун кызын истеми каган Византияга жөнөткөн десек болот да. Ошол Ватиканда бул аял боюнча маалымат тапса кандай сонун болмок, Ооба, мен минтип ойлойм да, ал аял мындай саясатта өтө чоң деле роль ойношу мүмкүн. Бирок алар уже Ватиканда ошол кезде алар баягы христиан дининде болушкан да. Анан ал келгенден ал христиан атын алганда, ошондуктан биз билбей атабыз. Ошого биз билбей атабыз. Балким бул эгерде биз ал жөнүндө мындай активдүү роль ойногонун билбесек дагы, анын баласы балким бир чоң кызматта же болбосо баягы мындай ханзада болуп жүрүшү мүмкүн. Бирок биз анын аты өзгөрүп кеткендиктен билбей атабыз да. Бул чыгарылыш Art Blast компаниялар тобунун колдоосу менен ишке ашырылды. Алар үчүн кыргыз маданий мурасын жайылтуу абдан маанилүү. Алардын жардамы менен сиз бул видеону көрүп жатасыз. Art Blast, чоң рахмат. Түрк доорунда бир каган бир ташта жазылганда биздин эң башкы душманыбыз кыргыздар. Эң күчтүү душманыбыз кыргыздар. Ошол түрк доорунда кыргыздын шарты кандай болгон? Андан кийин биздин улуу каганатка кантип жеткен? Ооба. Ошол катты жазганда ал жанагы экинчи чыгыш түрк каганатынын кагандары, бийлик ээлери ошолор жазып атат. Себеп дегенде ал кезде кыргыздарды Барсбек каган башкарган. Ал 690-жылы эч кимден сурабай эле өзүн каган деп атап алганда, мындайчадан титулду алганда. Демек бул эмне? Кыргыз каганаты ошол кезде мындай башка элдерге көз каранды эмес, аябагандай күч кубатка толгон мамлекет катары калыптанганын көрсөтүп турат да. Ошондуктан тигилер жазып атат да. Барсбек каган анткени жана элчилерди жиберип атпайбы? Кытайга жиберет, Тибетке жиберип атат, Карлуктарга жиберип атат, Түргүчтөргө жиберип атат. Анан ошого баягы алар көрүп, бул аябай эле мындай активдешип атат деп, анан жазып атат да. 3 каган сүйлөштү деп атпайбы? Сүйлөштү. Алар айтат дейт, Алтын көлгө келип, бизди чабабыз деп атат дейт да. Анан булардын эң күчтүүсү бул кыргыз каганы деп жазып атат да. Ошол Барсбек каган жөнүндө айтып атат. Ошону билип алар алдын ала баягы аракет кылып биринчи жанагы Туваны басып алып атышат 709-10 жылдары. Анан 11-жылы кышында Барсбек каганга жүрүш жасашып, анан жанагы Саян тоосун ашып өтүп, ал жакта дагы бир кызыктуу окуя бар да. Бир киши туура эмес жол көрсөтүп, ошол дагы чын беле? Аз уурусунан болгон ал. Аз уурусунан алар мындай келатканда
бир кишини жол таппайт да, анан бир кишини баягы кармап алышат, анан сурап каякта эле десе, мен көрсөтөйүн анда силерге деп туруп, анан кечке жүрө берген да, ар кайсы жерде жүрө берген, тигилер артында жүрөт, анан бир саздак жерге алып барып таштайт да. Анан баягы аскерлер чөгүп нете баштаганда, анан жиндигер келип, бул бизди алдаган турбайбы деп, анан баягы башын алып ошентип ушундай бир чоң окуя болгон. Мындайча айтканда, ал өтө бир өз эли үчүн чоң баатырдык көрсөткөн адам да. Аз урусунан болот. Аз урусунан болот. Аз урус. Ошол андан кийин кышында Саян тоосун. Ооба, Саян тоосун ашып өтүп, эми ошол ашып өтүп атканда дагы мындай бир эме болгон. Барсбек Каган билген да булар басып кирерин, анан өзүнүн ордосун улам жылдырып, баягы өзгөртүп, жашырып турган. Бирок ошол маалда тигилер ашып өтүп атканда Барсбек Каганын ордосу ошол өтүп аткан жерге жакын болуп калган да. Анан ашып өтүп атканда баягы чалгын жөнөткөн да, анан чалгын келип айтат да, алды жакта бир лагерь турат деп, анан кийинкисинде айтат, бул Барсбек Каганын лагери экен деп. Анан тигилер түшүп келатып эле дароо тизилип туруп, кыргыздар уктап атканда басып кирет да. Басып киргенде, бирок Барсбек Каган ошондо да баягы аскерин түзгөнгө жетишет да. Аскерин тизип баягы мындай каршылык көрсөтүшөт, бирок баягы тигилер тоо жакта да. Анан ошондуктан тигилердин мындай позициясы жакшы болгондуктан Барсбек Каган бөөдө элди мындай аскерди кырып албайын дейт да. Айтат, бир кичинекей бөлүгүн аскерин силер буларды алаксытып согушкула, биз алыстагандан кийин баарыңар чачырап кетесиңер деп. Бул аскердик бир тактика болгон. Анан ошондой болуп кичинекей бөлүгүн калтырат да, эң негизги аскердин бөлүгүн алып кетет да. Алып кетет, анан кийин тигилер бир аз согушуп Барсбек Каган алыстагандан кийин анан баары чачырап кетип калышат да. Бир аздан кийин анан Барсбек Каган түрктөргө өзүнүн элчисин жиберет, баягы кат менен, мынакей мен биз деген баягы чечүүчү салгылашуу кылышыбыз керек, күчүбүздү сынашыбыз керек. Ошондуктан баягы Тернисунгага келгиле, ошол жерден мен силерге мындай чечүүчү баягы эмени баягы күрөшкө чыгабыз депчи. Анан бирок ошол кезде Барсбек Каган жанагы өзүнүн союздаштарына, Кытайга, түргөчтөргө баягы элчилерин жиберип, киши жиберип койгон. Баланча күнү бияка келесиңер деп. Бирок алар дагы уккан да, жана Барсбек Каган түнчүндө жанагындай аябай мындай чоң окуяга кабылып, мындай аскеринен баягы ажырап калган. Анан ошого, балким ошогобу айтор келбей коюшат да, союздаштары. Келбей, анан Барсбек Каган жалгыз түрк аскерлерине согушка туура келет да. Анан эми түрктөрдө аларда бүт Борбордук Азия баары баш ийет да. Ошондуктан алардын аскери көп да болгон, жакшы дагы мындай куралдуу болгон. Анан ошого Барсбек Каган ал согушта жеңилип калат 711-жылы. Бирок согуш бүткөндөн кийин согуш талаасынан Барсбек Кагандын өлүгүн табышкан эмес да. Анан окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин талашат. Бирөө айтат, балким Барсбек Каган жарадар болуп калып, жан сакчылар аны алып чыгып кеткен дейт. Анан кийин өлгөндө анан мындай баягы салт менен жакшы кылып көмүшкөн деп. Кээ бирөө айтат, өлсө деле баары бир алып чыгышкен өлүгүн калтырбаш үчүн деп, ошондой бир талкуу болуп турат. Бирок мындай булактарда эч кандай мындай өлгөндүгү жөнүндө маалымат жок. Бирок бир эме бар. Жанагы Тонукук күлтегиндердин стелласында, эстелигинде алар жанагы согушту жеңгендигин майрамдагандай болуп, мындай жанагы эмени, бокалды кармап турушат да. Ал эми баягы анын алдында адам жыгылып жатат, анын башы жок да, мындайча айтканда, башы алынгандай көрүнүп турат да. Ошондуктан окумуштуулар айтат, бул баягы Барсбек Каган ошо согушта чын эле өлгөн болуш керек деп айтышат да.
Азыр Минусинс музейинде Барсбек Каган боюнча бир таш бар. Ооба. Ошол ташта дагы Барсбек боюнча маалымат турат, туурабы? Ооба. Көбүнчөсү бул таштан биз билебиз, Ооба. Бул кандай биздин ата бабаларыбыз кандай илимдүү, кандай мындай билимдүү киши болгон. Кагаз болсо жок болот. Мындай бериза болсо жок болот. Таш болсо мындай 21-кылымга чейин тура берет. Ооба. Ушул мындай өтө кызык да, себеп дегенде мына Барсбек Кагандын стелласында жанагы жазылып турат, аябагандай эме кылып. Бул жерде моундай бир эме бар да, ошо Черни-Сунга согушунда Барсбек Кагандын бир союздашы түргөчтөр келген. Түргөш Кагандын баягы эң кичүү баласы болгон Ченбек деген. Ошол биринчи атасы өлөт да, атасы өлгөндө Үчелик Каган, анын ордуна улуу баласы хан болот, Сакал Каган. Тиги болсо байкесине таарынат да, эмнеге бул болмок эле, мен болушум керек эле деп таарынып, анан баягы түрктөргө өтүп кетет да, Капаган Каганга. Капаган Каганда жүрөт, анан кийин түргөчтөр баягы жеңилгенде ал кайра бияка келип түргөчтөргө түрктөр аркылуу, жардамы аркылуу мындай бийлик эгеси болот. Анан бирок баягы Барсбек Каган менен согушканда Ченбек барат да, өзүнүн аскери менен барат. Анан Барсбек Каган менен чогуу согушат. Бирок Капаган Каган ал колго түшүп калат да, анан Капаган Каган анын башын алып салат да. Баягы сен бизди сатып кеттиң дегендей кылып башын алып салат. Анан алар кеткенден кийин кыргыздар келет дагы Барсбек Каганга жанагы стелланы коет, анан жанына Ченбектин дагы стелласын коет. Жанагы алтын Черни-Сунгага, алтын көлгө стелласын коет да, экөөнүн тең стелласы бар. Ошол стеллада жазылып турат: мен Ченбек, мен түргөшмүн, мен Эзгене уругунанмын деп. Анан биздин баягы Виктор Бутанаев агай бар эле го. Ал агай окуп, ошол стелланы окуйт да, анан жазат: бул Эзгене деген бул Тянь-Шань кыргыздарынын Адыгене деген эле урусу болуш керек депчи. Экөө аябай бири-бирине жакын деп жазат да. Ошого мен ойлойм да, мына Барсбек Каган өлгөндөн кийин кыргыздардын бир бөлүгү ошол кезде Ченбек менен барган аздарып Тянь-Шаньга келген да кайра. Ошондо кыргыздардын бир бөлүгү да Тянь-Шаньга келген болушу мүмкүн депчи. Себеп дегенде биздин азык урусун карасаңыз, эгерде нушибилерде эки эле урук болсо, асиги, алар азыркылар төртөө болуп атпайбы? Төртөө. Анткени тиги Энисей кыргыздар менен бирикти да, аякта да экөө да биригип төртөө болду. Ошондуктан балким төртөө болуп калганбы дейм да. Ал мисалы үчүн Саул Матвеевич Абрамзон жазып атпайбы, түргөчтөрдүн жанагы тамгасы тиги кыргыздардын азык урусунун тамгасы менен окшош деп жазып атпайбы. Демек, бул ошол эле урулар, бирок бул жерде да болгон, анан тияка дагы барып келип турган десек болот да. Бул дагы аябай маанилүү булак, анткени биз билебиз, Каган бир түрк Каган стелласында аябай көп кыргыздын уруларынын тамгасын жазылган. Ооба. Бугу урусу бар турат. Дагы кандай урулар, мисалы ошол доордо Алтайда, Тянь-Шаньда жашаган кандай илгери болгон урулар биз кайсысын билебиз? Мисалы үчүн эми баарын баягы айта албайбыз, анткени көпчүлүгү белгисиз. Бирок жанагы 11-кылымда Гардизи деген бир тарыхчы болгон да. Ошол жазат кыргыздардычы. Анан ал айтат: кыргыздар бул ак жумал, көздөрү көк, мындайча славян элдерине окшош элдер деп жазат да. Анан кийин дейт, булардын 6 урусу бар дейт. 6 урусу бар деп, мындай урулардын аттары жок, бирок тотемдерин санап кеткен да. Бирөөсү Кирпи дейт, бирөөсү эме дейт, жана Сагызган, бирөөсү эме Желдең. Мына бизде бугунун ичинде бар Желдең. Ошол дейт. Бирөөсү Шумкар дейт да. Же болбосо
эми орусча жазылган ал жерде баягы сокол деп атат. Бизде болсо баягы шумкар же болбосо жагалмай куш да. Жана биздин тамга жагалмай. Жагалмай тамга. Бул Энсей кырыстарында, Алтайда да болгон, бүт жерде жанагы таштарда бар жагалмай. Ошол жагалмай. Бизде да мына сарбагыш менен бугунун баягы негизги тамгасы жагалмай. Адигиненики, Тагайдыкы жагалмай да. Анан мен ошону карадым. Бул жагалмай мындай түрдүү баягы чийлет го, мындай учуп бараткан куш, галочка сыяктуу. Жанагы шумкар мындай учуп бараткан же болбосо мындай крестке окшош, бирок өйдө жагы кичирээк кылып ушундай кылып же узун кылып коет, ушундай чийлет. А мен ошону көрсө бул Теңирдин белгиси экен да. Теңирдин белгиси. Барсбек Каган жанагы Теңир ата менен Умай энеге баягы эметип атпайбы, алар мындай колдоочусу болуп атпайбы Барсбек Кагандынчы. Демек булар Теңирге баягы сыйынгандыктан тамгасын, ошо Теңирдин тамгасын алышканда, анан жанагы жагалмай куш бул баягы Теңирдин символу болуп калганда, анан ошондуктан ошондой себептен баягы Теңир асманда да, анан ошондуктан мындай тотем ошо асманда учкан куш болушу керек да, анткени баягы Теңир асманда. Ошондуктан баягы жагалмай кушту алышкан окшойт дейм да. Анан баягы чийгенде тиги Теңирдин белгисине окшоштуруп чийишсе керек деп ойлоп жатам да. Окшош экен да өкөч. Анан бул жанагы тубалык моңгуш деген тубада эки уру бар да. Бирөө кара моңгуш, бирөө моңгуш. Ошолордун тамгасы да биздин жагалмай тамга экен да. Биздин жанагы Адигиненин ичинде моңгуш барбы? Моңгуш деген уру. Ошонун да тамгасы жагалмай. Демек бирдей. Бир экен да. Бир, бир экен. Мына ошондой нерселер менен баягы биз мындай бир эл экендигибизди билсек болот да. Түрктөрүндө Барсбек Каган аброю аябай чоң болгон. Мисалы, биз билгендей, аты билбейм, бирок түрк Каган карындашыбы Барсбектин аялы болду, Ооба, Элтерес Кагандын. Элтерес Кагандын карындашыбы. Демек ал аябай жакшы мамиледелүү болгон, Ооба. Мындай болуп атат да. Жанагы 693-жылы Барсбек Каган өзүн Каган атап албады. Каган атаганда тигилер айтат да, бул кичине мындай озукташ керек деп, анткени бардык жакка эле элчи жиберип эле күчтөнүп баратат. Анан эмне кылалы, анда муну менен туугандашалы дейт да. Анан Элтерес Кагандын кызын Барсбек Каганга берет, аялдыкка. Анан кийин Барсбек Каган бирок ага деле болбой эле баягындай болуп активдүү болуп мындай эмете берет. Анан ошондо жанагынтип келип туруп, анда болбойт экен, эми баягы жок кылбасак болбойт, бул бизди жок кылат деп туруп анан келип туруп жанагы чаап атат да. Бирок бул жерде бир нерсе бар да. Жанагы улуу державага жакынкы мезгилде кыргыздарды Барсбек Каган өлгөндөн кийин башкарган киши, бул айрым окумуштуулардын айтымында бул жанагы Барсбек Каган менен Элтерес Кагандын кызынан төрөлгөн баланын тукумдары деп айтылат да. Себеп дегенде династия болушу. Династия, Барсбек Кагандан келаткан династия, бирок Элтерес Кагандын кызынан төрөлгөн. Себеп дегенде түрктөр келип өлтүрүп кетип атпайбы Барсбек Каган? Тай журту түрк болгон. Анан өлтүрүп кеткенден кийин өзүнүн жээнин хандыкка отургузуп койгон да, уштуп мындай кайра согушпаш үчүн. Кайра согушпаш үчүн, баягы дайыма мындай душман болбош үчүн, бизге эми бул жамандык кылбайт дегендей кылып, дипломатия кылып, баягы ошол Элтерес Кагандын кызын же болсо жээндерин кагандыкка отургузуп кеткен деген мындай эме бар. Себеп дегенде жанагы эме улуу дөөлөттүккө келип атпайбы?
кыргыздарчы. Ошого тигил мисалы үчүн тайкелери дагы кандай бир зор мамлекеттерди башкарып жүрсө, албетте ал дагы ошондой кылып мындай чоң мамлекет кургусу келген дегендей бир ойду айтса болот да. Ошолордун тукумдарычы. Азыр мисалы Барсбек атабыз каза болгондон кийин тарыхыбыз кандай болду? Улуу дөөлөткө чейин. Ооба. Ал жерде баягы түрктөр мындай жеңип алгандан кийин бир 30-40 жылдын ичинде эле өздөрү кулайт мамлекетичи, ыдырап жок болот. 744-жылы жок болот. Анан бийлик талашылып кетет да. Бир жагында кыргыздар, экинчи жагында карлуктар, анан уйгурлар болуп талашат. Карлук басмыл уруулары ала албай коет да бийликтичи. Ала албай, анан уйгурлар алып кетет бийликти. Анан алып кеткенде жанагы карлуктар алысыраак бололу деп бияка Тянь-Шаньга көчүп кетишет. Кыргыздар болсо Барсбек аган өлгөндөн кийин бир 40 жылдай саясатта жок болот. Саясатта жок болот, анткени жаңы муун келиши керек. Анан ошолор келгенден кийин анан кайра мисалы үчүн 795-жылдан баштап кыргыздар кайра саясатта көп айтыла баштайт. Анан кийин 840-жылы жанагы кыргыз баягы уруу башчысы кайра өзүнө мурдакыдай каган титулун алып, өзүнүн баягы апасын императрица деп атап, баягы өзүнүн мындай ханша деп атап өзүнүн келинчегин, ошентип баягы күчтөнө баштайт да. Анан баягы уйгур каганына кат жөнөтөт. Мынакей сенин тагдырың уже чечилди. Эгерде күчүң жетсе, кел мага, согушабыз экөөбүз. Эгер жетпесе, анда тезирээк кетип кал. Себептен де мен сени жакында барып, баягы ордоңо баягы атымды байлап, өзүмдүн туумду илем деп ошондой кат жөнөтөт да. Анан ошентип анан экөө согуша баштайт. Бирок согуш мындай бирде кыргыздар утуп, бирде уйгурлар утуп келе берет да. Анан 840-жылы, мындайча айтканда 20 жыл согушат да. 840-жылга жакындаган сайын кыргыздар көп утуп ала баштайт да. Анан ошондо баягы уйгур каганатында мындай паника болуп, аябай баягы чакчелекей түшүшүп, күн сайын жеңилген сайын келип эле каганды күнөөлөп, каганды өлтүрүп, жаңы каган алып келип, анда дагы абал оңолбойт, ушундай боло берет да. Анан 839-жылы дагы бир каганды өлтүрүшүп, анан бир жаш мындай баланы кагандыкка көтөрүшөт да. Анан ошондо бир аскер башчы макул болбойт да. Кандай ушул генерал? Уйгур генералы. Кантип бул кичинекей баланы ким кантип бизди баягы жеңишке алып келет деп мындай талаш жүрүп кетет да. Анан тигил өзүнүн аскерин, 100 000 аскерин алып туруп кыргыз каганга өтүп кетет да. Бул жанагы Бойлакутлук Ярган. Өзү кыргыз болгон, бирок уйгур каганына кызмат кылган да. Өзү кыргыз болуп турбайбы? Жок, ошондой да. Мындай улуу талаага баягы каган болгон адамга бүт уруулардан жана эң күчтүү өзүн мындай кыйын сезген адамдар келген. Анан ал болсо өзүнө алган. Жана Чыңгыз ханда да баарын эле ала берет го. Ошондой кылып алган. Бирок бул жерде баягы тигил көрүп, баягы абалда оңолбой атканын көрүп, анан кой баягы кыргыз тарапка эле өтөйүн деп, анан кыргыздарга өтүп кеткен да. Анан кыргыз каганына келип айтат: мен көрсөтүп берем каерде уйгур каганынын ордосу. Сиз Баланчанчы күнү баягы Баланча деген жерге келиңиз, мен ошол жерде өзүм аскер менен болом деп. Анан тиги кыргыз каганы 100 000 менен келет, бул 100 000 менен келет. Анан алдында уйгур каганы
ордосу турганын көрөт да. Уйгур каганын ордосун көргөндө жанагы эмелер принц берки ханзадалар баары качып жок болот. Анан биртеке бир кармаш болот да, кыргыздар жөн эле келип туруп эле уйгур каганын ордодон сүйрөп чыгып эле каганга алып келип башын алышат. Бирок ал жерден Канышаны алып келишет. Канышаны караса ал Кытай императорунун кызы Тайхон болуп калат да. Анан мындай учурда баягы каган дароо ага үйлөнүп баягы кетет да. Ошондой шарт ошондой болгон. Бирок кыргыз каганы аны ага бир мындай аскер бөлүк берип, ага тапшырма берет. Силер ушу кызды алып барып атасына тапшырасыңар деп. Анан ал ошол отряд мындай кызды алып баратканда жанагы качып кеткен уйгур ханзадалары билип, ким биринчи ошол отрядты таап өлтүрүп, анан тиги кызды алып кетсе, ошол каган болот деп баары издей баштайт да. Анан жанагы Пантегин деген ханзада таап баарын талкалап туруп кызды алып кетет да. Анан Кытай императору кыргыз каганына кат жазат. Сизге аябагандай чоң ыраазымын. Сиз биздин эң мындай душманыбызды талкаладыңыз. Дагы бир нерсеси бул, сиз менин кызымды аман алып калдыңыз. Кордуктан кутулттуңуз. Бирок сиз аны мага жибериптирсиз, ал мага жетпей калды. Кызымды таап бергенге жардам бериңиз. Анан кыргыз каганы дароо эле Алпсол Тепек деген баягы өзүнүн генералынын башында 100 000 аскер менен аны жана Пантегин жашынган азыркы Синжан уйгур автономиялык округка жөнөтөт. Ушул жактан барып кызды табасың деп. Ал келет дагы бул жерден кызды издеп аткандай болуп, бирок тегеректин баарын басып ала баштайт. Шаарлардын баарын каратат, нетет. Анан аны билген Кытайдын императору өзүнүн баягы аскер министрин жиберет, барып айт токтотсун деп. Ал келип айтат, император сизди айтып атат, мындай аскердик аракеттерди жазабай токтотсун деп атат депчи, жөн эле Канышаны издегиле деп. Анан тигил айтат, мен деген бул жерде 5 шаарды басып алдым. Дагы мынандай уруулардын баарын басып алдым десе, жок жетет, андай кылбаңыз дейт. Бакылдап коет. Анан ал кеткенде кайра эле басып ала баштайт. Анан ошого тиги Кытай императору кийинки жылы аны өзү Пекинге чакырып, анан аябай сыйлап, аябай жакшы тосуп алат. Сыйлап анан кетип атканда аябагандай көп мындай белектерди берип, алтын, чапан, ошолорду кийгизип, баягы айтат, эми сиз өзүңүздүн мекениңизге кайтыңыз, баягы сизге ыраазы болуп албыл деп. Анан ошондо ал келет да, аскерин чогултуп туруп, анан кайра Энисейге кетет да. Ошого жанагы окумуштуулардын айрымдары жазып атканы, Чанчанга кыргыздар келген эмес, келип эле анан кайра кетип калган деп жазат да. Бирок жана Омуркул Караев жазат, жок, кыргыздардын бир бөлүгү бул жерде калган депчи. Себептегенде бул жанагы Алпсол Тепектин келгени бул 842-43 жылдарда. Эми болсо бир булактан табат да. 904 жылы кыргыздар баягы Кытайда мындай көтөрүлүш болот да. Ошол көтөрүлүшкө кыргыздар катышат. Себептенде жана көтөрүлүштөгү ханзада жигит, ал жарымы түрк, шато түрктөрүнөн болгон, апа жагынан. Анан ошондуктан баягы түрк урууларынын баары аны колдоп чыккан. Анан кыргыздар да жардам берген да. Ошондой болгондуктан, демек кыргыздардын бир бөлүгү биякта болгон, жакында барып туруп ошого жардам берген деп ошондой мындай айтып, анан ушул жерде жашаган, Чанчанда жашаган кыргыздар демек акырындык менен бул жердеги уруулардын баарын өздөрүнө сиңирип туруп, мындай Чанчан кыргыздарынын баягы өзөгүн түзгөн деп жазган да.
мындайча айтканда Тянь-Шанда кыргыздар болгон деп. Бирок эми ал СССРда жазылган, ошондуктан ага маани берилбей көпчүлүгүндө жана Алтай теориясын туура деп анан университеттерде, мектептерде ошо Алтай теориясы менен жаза берген да. Кыргыздар 840 жылы уйгурларды талкалаган, анан Алтайга келген, Алтайда Кимак Кыпчак уруулары көптүк кылгандыктан аларга сиңип кеткен. Бирок кыргыз атын баягы булар төбөлүү урууда кыргыз атын Кимак Кыпчактар көтөрүп калганда, анан ошолор Тянь-Шанга көчүп келген 15-кылымда деп ушул теорияны мындай негиз катары колдонуп келишкен да. Эми бирок бүгүн ДНК пайда болду да, мына 15 жылдан бери 20 жылга жакын болуп калды. ДНКны колдонуп атат тарыхка. Эми ДНК изилдөөлөр толук бойдон бул теорияны жокко чыгарды да. Себептен де Кыпчактардын гени кыргыздардын гени менен бир болбой калды да. Биздики R1 A1 экенбиз, мындайча айтканда. Кыпчактардыкы R1 B1 болуп калды, мындайча айтканда. Башка ген. Башка ген. Бизде болсо, мисалы үчүн бизде 63-төн 68 пайызга чейин R1 A1 болуп атса, кыпчактар жок болуп атпайбы? Генде кыпчактар аз, 6 ушундай эле пайыз кыпчак гени бар экен да. Демек, Алтай теориясы бүгүнкү күндө толугу менен өзүн өзү актабай калды десек болот. Сон улуу төлүтүк боюнча дагы сөз улантайлы. Тан империясынын императору аябай көп кат жазды Кыргыз каганга. Ошол каттар аябай кызыктуу. Аябай сый сөз болду. Аябай кызыктуу бир эмен бар эсимде. Жазат: мурун сиздин дипломатиялык адамдар келген, биз алардын бүт кийимдерин сүрөттөрү бар бизде деп жазылып турат. Демек азыр Кытайда балким эски кандай кийим, улуттук кийимдер болгон деп тапса болот да. Билбейм, бул ишо кыла элек да, изилдөө кылса болот. Андан кийин ал жакта айтат: биз бир тууганбыз. Биз Лилин деген генералыбыз сиздин династияңыздын эмеси болот деп жазып тур. Бул дагы чындык да, Ооба, ал жанагы эме менен байланыштуу, Моде Шанюй менен хундардын доорунда. Моде Шанюй баягы энсе кыргыздардын келип багынтып атпайбы? Ошондо Батыш Монголияга келип, ошол жердеги кыргыздардын баарын каратып, Батыш Монголия толугу менен баягы хундарга карап калган да. Анан ошондо кыргыздар өздөрүнүн жигиттерин эми хундарга баягы согушка жиберип турганда, анткени милдеттүү болуп калган. Анан бир согушта баягы хун аскери башчысы, мындай Шанюй, баягы уруу башчысы, согуш талаасын карап турат да, кандай болуп атат, кайсы тарабы утулуп атат, кайсы тарабына жардам керек. Ошондо мынтип карап турса, бир Кытай генералы аябай жакшы согушат экен да. Анан аябай согушуп атат, анан көрүп таң калып, анан жанындагы баягы жеке гвардиясы бар да, мен уруу башчынын. Ошону чакырат, айтат да: "Тиги генералды көрдүңбү? Согушуп атканын көрдүм. Ошону барып туруп мага түрүлөй кармап келгиле" дейт да. Анан барат да, алар акырын согушуп, мындай четкерек алып чыгып турган ошол жерден кармап байлап баягы уруу башчыга алып келет. Анан ал кезде сен чиниңе карабай, мындай эң ылдыйкы чинде болосуңбу, генерал болосуң, туткунга түштүңбү көчмөндөргө, демек сен саткынсың болуп эсептелген. Анан үй бүлө тукумуң баары саткын болуп эсептеп, баарын өлтүргөн да. Анан ошого тиги эчтеке мындай айласы жок. Анан айтат: "Сен мага өтөсүңбү, мен тарапка? Мага кызмат кыласың?" дегенде, тиги айласы жок айтат: "Мен кызмат кылам, сизге өтөм." Анан ошенткенден кийин аны баягы өзүнүн кызына үйлөнтөт. Өзүнүн кызына үйлөнүп туруп, анан кыргыз жергесинин өз наместниги кылып жөнөтөт да, өзүнүн наместниги. Анан Лилин келет дагы ошол кыргыздарды башкарып калат.
анан башкарып калып биздин заманга чейин 74-жылы Лилин өлгөн. Бирок Кытай булактарында жазылып жүрөт, баягы кыргыз Лилин өлгөндөн кийин кыргыздарды Лилиндин уулу башкарган деп жазылып жүрөт да. Себептен де жана 55-жылы хундар дагы экиге бөлүнүп быдырап кетет да. Түндүк хундар, анан түштүк хундар. Түштүк хундар Кытай тарапка өтүп кетет, а түндүк хундар жана Жижи Шанюй деген башчы менен, уру башчы менен баягы кайра бүт талаа урууларын башкарат, басып алышат да, кыргыздарды кошо басып алат. Анан Жижи Шанюй өзүнүн баягы ордосун кыргыздардын жерине алып келип коет да. Койгондо анан ошондо бияктан Кангүй деген мамлекет болгон. Ошонун башчысы айтат, өзүнүн элчисин жиберип, силер ал жактан усундарды басып ала албайсыңар деп. Булар баарын басып алып усундар эле калат да. Усундарды басып алса, кайра мурдакыдай кубаттуу болуп, анан Кытай менен согушка мүмкүнчүлүк болмок да. Ошондуктан айтат, сен мындай ал жактан алыс, могу жакын бизге келсең, Таласка көчүп келсең, Таластан бул Ысык көлгө, Чүйгөгө жакыныраак. Ошондуктан бияка көчүп кел, биз дагы баягы силерге жардам беребиз дегендей мындай өзүнүн баягы ниетин билгискендей болот. Анан ошого баягы Жижи Шанюй кыргыздарды, хундарды баарын алып алып туруп, анан баягы Таласка көчүп келет да. Таласка көчүп келип, ал жерге шаар салып, ошол жерде туруп калат да. А бирок усундар Кытайга айтып, аяктан 70 000, булар союздаш болгон да, 70 000 аскер келет, усундар болуп барып, баягы шаарды курчап туруп, Жижи Шанюйду кийин кармап, башын алышып, башын Кытай императоруна жиберишет. Ал эми ошондо айтат да, ошол кыргыздарды баягы Лилиндин уулу башкарып жүрөт деп ошондой бир маалымат бар да. Бирок эми аны баягы айрым баягы Бичүрин жана булакты которгон да. Ошол айтат да, демек кыргыздарды, ошо Лилиндин тукуму кыргыздарды Чыңгызханга чейин башкарса керек дейт да. Анан Чыңгызхан келип туруп булардын башын алган, бул тукумду жок кылган депчи, анан кийин кыргыздарды башкарып кеткен деп. Бирок андай деп деле айтыш кыйын, себеп дегенде баягы мындай саясий интрига көп болуп турганда, анан ар бир жана Барсбек Каган өлгөндө деле карабайсызбы, өзүнүн жээнин коюп атышпайбы. Ошентип өз адамын, өз наместнигин коюп, ошондойлор көп болгон. Ошондуктан антип деле так айтуу кыйын. Бирок баягы мындай кыргыздардын мамлекети ошол Чыңгызханга чейин бир өзгөрүүсүз бир калыпта турган, жашаган, өкүм сүргөн деп айтканга мындай мүмкүнчүлүк берет да, мүмкүнчүлүк берет ошол переписка, мындай кат жазуулар. Анан ошого карап да император да жазып атат, сиз экөөбүз тууганбыз, бир кланданбыз деп жазып атат да. Анан бул жерде бир эме бар. Эмнеге муну жазып атат да? Себеп дегенде алар айтат да, жана биздин дейт баягы Ли тукумунун Кытайдагы ошонун санжырасына киргизели деп атат да. Тиги кыргыздын каганында киргизели дегенде, анан жанагы немелер айтат да, жок, ага киргизгенге болбойт. Эгер киргизсек, анда тиги ал деген мындай кичинекей эле мамлекет болсо, анан биз бияка киргизип алсак туура эмес болуп калат деп баягы императорду мындай эметишет да, сөзүнөн кайттыртышат да. Бирок бул жерде эгерде ошол жака кирип калса, анда Кытай императору мындай кыргыз уру башчысын өзүнүн кланы катары официалдуу түрдө тааныган болуп калмак да. Легализация. Анан эң кызыгы, эгерде Ли тукуму үзүлүп калса, мисалы үчүн жалаң кыздар төрөлөт, эркек төрөлбөй үзүлүп калса, анда кыргыздын каганынын тукуму
барып туруп Кытайды башкарыш керек болуп калмак да. Орун басар. Анан ошого жана императордун тегереги ошого императорга андай кылбайлы деп баягы риск чоң деп. баягы коркушкан да, мындай Мм. балия басып алар келип бизди башкарып калбасын деп. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Ошол кыргыз улуу каганат дагы бир илимпоз Драмп деген американдык болуш керек, кыргыз улуу каганаты болгон жок деп, буга кандай аргументтер бар? Бул болгонбу, болгон жокпу? Ошого сиз кандай карадыңыз? Ооба. Эми Дромпко чейин эле айрым окумуштуулар ошондой жазып жүрүшкөн, что мисалы кыргыз улуу дөөлөттүгү болгон эмес деп. Себеби мына 840-жылы кыргыздар чаап үстөмдүк кылып атпайбы Борбордук Азияга. Бирок 924-жылы Кидань урулары Орхонго басып кирет да. Анан басып киргенде бирок кыргыз аскери эч ким аларды тосуп албайт, жөн эле кирип келет дагы. Бирок кыргыздар талкалап салган да жана ордону, уйгурлардын. Анан ошол ордонун баягы ордун көрүп баягы бир аз турушат да, анан кайра кайтып кетет да. Анан ошондуктан баягы окумуштуулар айтат да, эмнеге кыргыздар эгер ошол кезде ушунча кубаттуу болсо, эмнеге аны баягы тосуп алган эмес, бир дагы аскер жиберген эмес, эч кандай согуш жок алар менен деп ошондой негизде баягы талаш жүрүп атат да. Дромп дагы ошону жазып атат, эч ким тосуп алган эмес деп. Бирок ошол эле учурда Дромп жазып атат, киданьдар баягы эмеге келгенде, Орхонго келгенде алар кыргыздарды көргөн эмес, бирок дейт эме Зубу уруларын көргөн деп жазат да. Ал Зубу деген союз ошо кыргыздар жана уйгурларды чапкандан кийин пайда болгон союз да. Ал жерге кераиттер, наймандар, меркиттер, татарлар кирген да. Негизин ошолор түзгөн. Анан ошол Зубу менен булар согушкан, киданьдарчы. Анан мен ошону карадым да, эмнеге кыргыздар келип туруп жанагы орду балыкты өрттөп жүрүп атпайбы? Ал өзү ээлеп ошол жерге отуруш керек эле да. Бул өрттөп жүрөт. Андан кийинки баягы ордосу жана Порбажин, аны да өрттөп жүрүшөт да. Эки жактан өрттөп жүрөт дагы, баягы өздөрү баягы кирбейт. Анан мен карадым да, бул кандайча болушу мүмкүн деп. Көрсө жанагы кыргыздар бул тоо эли да. Талаада согуша албайт. Тоо эли талаада керек болсо көп да жашай албайт да. Себептени бул тоого көнгөн. Ошондуктан жанагы 840-жылы уйгур каганатын талкалагандан кийин кыргыз каганы өзүнүн ордосун баягы Орхонго эмес, Таннуулага көчүрүп атпайбы? Кайсы жактабы? Тоого, ошол эле, ошого жакын, ордосуна жакын, бирок ордосу бир аз чыгышыраак да, бирок Таннуула деген тоо бар. Мына ошол жерге алып келип коет да. Алып келип коет, анын биягында Кангай тоосу, биягында батышында тиги Алтай тоосу да. Көрүсүзбү, тоолуу жерге алып келип койгон. Себептенде кыргыздар тоодо согушканды жакшы билген, талаада баягы согуша албайт. Экинчиси, андан кийин кийинкиси ордосун алып барат да, жанагы Улукхемге көчүрөт да, ошол жерге коет. Ал дагы жанагы Батыш Саян тоосунун жанында да. Көрүсүзбү, бирдеме болсо булар тоо таянып кетип калышы оңой да, жашынышып калышы оңой. Ошондон болсо керек дейм. Мен дагы бирөөсү, бул кыргыздарды кимдер басып алган? Мына түрктөр басып алган, монголдор басып алган. Бирок алардын баары качан басып алган? Качан гана баягы кыш болгондо. Жаз, жай, күз басып ала алган эмес, себептен энисей суусу бар, суудан өтүш кыйын. Ошондуктан алар бир гана учур бул кыш. Анан ошого бул жанагы
мындай Батыш Монголияны толугу менен кыргыздар ээлеп атат дагы, ордосун ошол жерге коюп атат. Эгер бирдеме болсо, тоо таянып, баягы Енисейди өтүп, баягы Миң суу өрөөнүнө кирип кеткендей кылыпчы. Андан кийин жана монголдор келгенде да, алар келеткенде кыргыздарды баш ийдирет, бирок алар кеткенден кийин алар баягы көтөрүлүш чыгарып, баш ийбей, салык төлөбөй, мен Тувага барганда көп Туванын баягы мындай аксакал кишилер менен сүйлөшсөм, ошентип айтат. Булар вообще эч кимге баш ийбей койгон, кыргыздарды Чыңгыз хан баш ийдире албай, баягы кетер менен эле, аскер кетер менен эле жана салыкчыларын калтырып кетет дейт. Салыкчыларын өлтүрүп, өздөрү тоо таянып, салык төлөбөй, ушинтип убара кыла берген дейт да, баш ийбей. Демек, ошондуктан булар ошого тоого жакын коюшкан. Ошондуктан жанагы уйгурлар кайра чогулбасын деп, эки жанагы байтактын тең өрттөп салышканда, мындайча айтканда, реванш алдырбаш үчүн. Анан бирок дагы бир себеби бул ошол жактарга көчкөнү. Себеп дегенде, Байыртадан ошол жерлерде жанагы сактардын тукумдары, сакаиттер туруп атпайбы? Ошолор дал ошолор турган жерге келип ставка орто ордосун коюп атат да. Демек, ошолорду булар мындай жандандырганда, ошолор күчкө толгон. Анан жана сакаиттер бул жанагы кераиттер да. Зубу уру топтомунун союзунун башчысы кераиттер болгон, ошол сакаиттер. Демек, булар ошолорду жандандырган. Себеп дегенде, булар талаада согуш алган. Булар талаада согуш алган. Анан ошого жанагы кераиттер Орхонго көчүп, ошол жерди Орхонду ээлеп атат. Орхондун дал өзүндө кераиттердин ордосу турган да. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда, ошол кераит уруларын булар Орхонго чыгарган да. Чыгарып, анан ошол жерде булар жашаган. Андан башка жанагы тиги Батыш түрк каганаты 744-жылы кулап атпайбы? Кулаганда жанагы Батыш түрк каганатына баш ийген көпчүлүк урулар кыргыздарга өтүп кеткен да. Кыргыздарга өтүп кеткендиктен, жана кыргыздардын жери Байкалга чейин созулган да. Анан ошол жерге кыргыздар ошо кезде эле жанагы Керемучин, анан Булагачин деген ээликти түзүшкөн. Ошол жерде эле жанагы чыгыш аздарынын ээлиги, Уз ээлиги ошол жерде турган. Мына ушулардын баары тең булар талаада согушканды билген. Булар жана Бурятия, азыркы Бурятияга чейинки жерди ээлеген уруктар да. Ошол Бурятияда азыр дагы Экирит, Булагат деген ошолордун тукумдары да район бар, чоң район. Мына ушу жерлердин баарын булар мындай талаада согуш алган элдер, уруктар. Мына ошолор көзөмөлдөгөн да. Ошолор Орхон жакта. Албетте булар баягы кыргыз каганынын атынан болушкан. Себептен да бийлик кыргыздарда. Булар өздөрү да кыргыз тарымга кирген. Мындай этногенетикалык, саясий булардын союздашы болгон. Мына ошондуктан десек болот. Анан бул кераиттердин союзуна жана Кимак, Кипчак, кыргыздар баары ошолор кирген да. Мындайча айтканда, жана Орхонго келген айрым кыргыздар баары чыккан Орхонго чейин, баягы көрсөтөндөрү чыгып атпайбы? Мына ошолор дагы ошолордун кераиттердин союзуна киришкен да. Киришип, ошого жана кидайндар кыргыздарды таппаган менен, бирок баары жана Зубу союзунун урулары менен согушкан да. Ошондой экен, Демек, ошол убакта кидайндар кыргыз улуу дөөлөтүнүн өкүлдөрү менен согушкан, Ооба. Бирок кыргыз каганын жанагы Таннуулага алып келип атпайбы? Таннуулага өзүнүн ордосун койгондо, кыргыз каганы ал жерге да кыргыздарды калтырган. Себептен да ордону карап туруш керек да. Калтырганда, анан бул кыргыздарды тубалыктар Баянхол кыргыздары деп айтат экен да. Баянхол кыргыздары ушу чөлкөмдөрдө баягы караган,
көчүп жүргөн депчи. А жанагы улук хемге алып келип коюп атпайбы Тувага, аржан бир аржан эки жака. Ошол жерге койгондо дагы ал жерге ошондон чыгышыраак жакка дагы бир чоң тайпасын коюптур да, кыргыздардынчы. Аларды биз азыркы тувалыктар хонгуртукский же хонгуртук кыргыздары деп айтат экен да, бүгүнкү күнгө чейин ошол. Алар мисалы үчүн СССР курулганга чейин монгол тилинде сүйлөчү экен да, монголдошупчу, ичинен монголдошуп калган дейт да. Анан кийин баягы Тува түзүлгөндө, булар Туванын ичине кирип калганда, ошондо булар кайра түрк тилине өтүшкөн дейт да, деп ошентип коюшат экен. Бирок канчалык балким мурда эле Тува тилинде сүйлөгөнбү, бирок ошентип коюшат экен да, хоңкуртук кыргыздары деп. Ушул эки группа, хоңкуртук группасы бүгүн деле бар экен, азыр да бар экен. Мага айтышты, алар дагы эле турат, бирок азыр мына Тува тилинде өздөрүнүн Тува катары Тува тилинде сүйлөп калды деп. Ал эми Байынкол кыргыздары жок. Анткени алар Чаншанга өтүп кеткен да. Монголдор келгенде булар Чаншанга өтүп кеткен. Себеби эмне дебейсизби? Себеби жанагы Алты Сол Тепек бар го? Ооба. Алты Сол Тепектин гарнизону дал ошол Тануулада турган экен да. Себептен да ошол жерде жана таштан баягы жазуу табылган. Ошол жазууда жазылып турат. Бул жазууну мен Алты Сол Тепек жаздым деп жазылып турат. Анан өзүнүн урусунун баягы тамгасында чийип койгон да. Бул чыгарылыш Art Blast компаниялар тобунун колдоосу менен ишке ашырылды. Алар үчүн кыргыз маданий мурасын жайылтуу абдан маанилүү. Алардын жардамы менен сиз бул видеону көрүп жатасыз. Art Blast, чоң рахмат. Кээ бирлөр Алты Сол Тепекти Манас болгон дешет. Сиз бул канчалык чын деп ойлойсуз? Ооба, мен да кошулам булга. Манас болушу мүмкүн депчи, бирок мен ойлойм, ушу Манас эпосу бул качан калыптанды? Бул түрк доорунда калыптанды да. Түрк доору деген бизде бул 6-кылымдан жана Каракытайлардын дооруна чейинки доорда, ушул доордо жанагы кыргыз каганаты, там Кымак, Кыпчак урулары болгон да. Мына ушу доордо Манас эпосу калыптанганда, себептенде Манаста бир баягы сюжет бар да. Манас согушка келатат. Бирок анын душмандары Манастан мурда келип, согуш талаасынан тизилип турат да, күтүпчү. Анан горизонттон Манас көрүнгөндө 100 000 колу менен булар өзүнүн ураганын кыйкыра баштайт. Жабуу, жабуу, жабуу деп Манаста айтып атат. Жабуу, жабуу, жабуу деп жаалдаган улуу кеп деп уранды сыпаттап атат да. Мен муну баягы студент кезимде Манаста аябай көп окугам, менчи бир нече жолу окуп чыккам. Анан өзүмө баягы бир тетрадь кылып, ошака баардык ушундай жерлерди мындай жазып койчумун да, кийин керек болот изилдейм депчи. Анан ошо жабуу деген сөз бул жанагы Барсбек Кагандын душмандары, тиги Тонукук, Күлтегин, Капаган Каган, ошолордун титулу Ябгу. Эң жогорку титулу бул Кагандан Ябгу. Себеп дегенде кыргыз тилинде й деген айтылбайт, ж менен сүйлөйт кыргыздар. Ошондон Жабгу деп да айта албайбыз, биз жабуу деп эле түз айтабыз да. Ошондон бул титул Манас эпосуна уран катары жабуу деп кирген да. Ошондо биринчи Манастын прототиби бул Барсбек Каган деп айтсак болот. Себептенде Барсбек Каган өлгөндөн кийин бул титул көп турган эмес, жок болуп кеткен да. Бүткөн түрктөр жок болгондон кийин буларда бул титулда акырындык менен айтылбай калганда, жок болуп колдонулбай. Ошого биринчи прототиби бул
Барсбек каган. Экинчи прототиби бул жанагы кыргыздарды, то есть уйгурларды чапкан каган. 840-жылы уйгурларды чапкан. Аны Виктор Бутанаев агай Тирикбек деген каган деп жазып атат да. Тирикбек. Анын да стелласы бар, жазылып калган. Ошол каган бул 840-жылы уйгурларды чапкан деп турат да, деп айтып атат да Виктор Бутанаевчы. Анан бул каган. Бирок Алпсол Тепек дагы баягы Барсбек кагандын, то есть Манастын прототиби деп айтсак болот. Себеп дегенде биринчиден ал Кытай императору менен жолугуп атат. Манаста да баягы Кытай жөнүндө айтылып атпайбы? Кытай императору менен жолугуп атат. Экинчиден бул жерде жанагы Алпсол Тепектин гарнизону, жанагы Таноола Кангай тоосунун дал жанында турушканда буларчы. Ошол жерде тургандыктан Манас эпосунда да жанагы Кангайда кыргыздардын тургандыгы. Бул Алпсол Тепектин кыргыздары жөнүндө айтылып атат да, Кангайда турган. Анан ошолор болгондуктан бул жанагы эме ким Алпсол Тепек императорго жолугуп кайра Энисейге келгенде каган аябай ыраазы болот да Алпсол Тепекечи. Чоң ишти аткардың деп, анан ага Алтайдан 2 область берет. Мына жерге тууган уругуңду, аскериңди, жакындарыңды баарын алып барып ошол жерде көчүп консоң болот депчи. Анан мына бул демек аябагандай мындай сыйга татыган адам болуп атпайбы? Анан ошондуктан муну дагы биз баягы Барсбек кагандын прототиби катары карасак болот да. Кызыктуу. Дагы бир сөз кыргыз тили боюнча. Азыр илимпоздор түрк тилдери деп айтышат. Кыргыз тилдери деп айтса болобу? Эми биз өзүбүз баягы кыргыздар кыргыз тили деп атай берсек болот эми, бирок баары бир биз бир нерселерди эсибизден чыгарбашыбыз керек да. Түрк тили, бүгүнкү түрк элдери сүйлөп жүргөн тил, окумуштуулардын айтымында буга чейин бир 15.000 жыл мурун баягы пайда болгон да, тил катары. Прототүрк тили. Прототүрк болуп пайда болгон да. Анан эми ал тилде кимдер сүйлөдү бизге азыр айтыш кыйын. Бирок кыргыздар ошол тилде сүйлөгөнүн эми баягы эң байыркы түрк эли болгондон кийин анык. Анан экинчи эл бул менимче жанагы кыпчактар болсо керек дейм. Себептен кыргыздардын жанында жашаган булар. Үчүнчүсү жанагы Ашина түрктөрүнүн генеалогиясында эскерилет. Андай орусча айтылган лебедь деген уруу бар дейт да. Ошол карышкырдын 10 уулусунун бирөөсү кыргыз, бирөөсү лебедь деп айтат да. Ошол лебедь мындайча айтканда куу, азырда мына Куманды деген Алтайда уруу бар, жер бар, суу бар. Мына ошолор болсо керек дейм. Себептен жана булар Кытай булагында Кухе деп берилет. Куу суусунун жанында жашаган эл деп, мындайча лебедь тотеминдеги эл. Куу деген сөз бул мындайча айтканда ак куу же болбосо лебедь. Ошондуктан мына ушул уруулар мындайча айтканда биз баягы буга чейин баягы Борбордук Азия баягы түркизацияга түрк доорунда, байыркы түрк доорунда болгон деп айтып атышпайбы? Жок. Ага чейин бир топ кылым мурда эле Борбордук Азияда түрк уруулары жашаган, скиф уруулары менен кошо эле түрк уруулары жашаган деп бүгүн айтсак болот да. Ошонун бирөөсү бул кыргыздар деп айтсак болот. Кыргыз улуу каганаттан кийин монгол доору баштаган. Белгилүү бир орус илимпоз Бересин Чыңгызхан кыргыз болгон бүгүн деп айтса болобу? Ооба, Березин
ошентип жазган. Чыңгызхан бул жанагы 840-жылы уйгурларды чапкандан кийин кыргыздар ошол монгол талааларына чыгып кетип, монгол урууларынын баарын баш ийдирип алып, анан өздөрү ошол монгол урууларынын аристократтарын баарын өлтүрүп, аларды башкарып алган дейт да. Мына ошолордун тукуму деген да. Чыңгызхан ошо кыргыздардын тукуму деп. Себеп дегенде Чыңгызхан жанагындай ак жумал, анан кийин көздөрү көк, чачы сары, кызгылтым сары болгондуктан ошондой деп жазганда, анан баягы Чыңгызхандын санжырасында да айтылат, жана Алангуанын баягы 3 баласы болгон деп, алар мындай үчөө тең жанагы көздөрү көк, ак жумал, анан баягы чачтары кызгылтым сары болгон да. Анан ошонун бирөөсү жанагы бирөөсүнөн анан жанагы Буданчор да эң кичүүсү. Ошондон анан Чыңгызхандын ата теги болуп жанагы Эсүгей Батыр, анан Эсүгей Батырдан 9-муунда Чыңгызхан төрөлүп атат да. Мындайча айтканда ген кайталанып Чыңгызхан төрөлүп. Тиги 3 бала төрөлгөндө анда айтат тиги алар баягы төрөлгөндө элдин баары сурайт да, Алангуа, сенин күйөөң жок болсо, күйөөсү согушта өлүп калган болот да. Анан кантип бул 3 баланы төрөдүң десе, айтат, мен деген күн сайын түнчүндө асманда тиги эменин айдын шооласы менен жарык кирет дейт. Ошондо бир мындай адамдын образы, түспөлү, көздөрү көк, мындай ак жумал, сары чаччан адам кирет. Анан ал менин жастыгымдын жанында таң атканча отурат да. Анан кечинде, эртең менен боз үйдүн эшигинен ит болуп чыгып кетет дейт да. Ал эми жанагы нур мен кармыма кирген, анан ошондуктан мен ушундай 3 бала төрөдүм дегенде, анан булар демек бирөөнө да окшошпойт, монголдорго окшошпойт да. Монголдор баары капкара болсо, бул үчөө тең аппак болуп атса, анан айтат да, демек бул балдар жөн төрөлгөн жок, тегин эмес бул. Демек ушул балдардын бирөөсүнөн эң мыкты тукум чыгат. Анан ошол бүт монгол баягы урууларын бириктирип чоң мамлекет курат депчи. Анан Чыңгызхан ошондо баягы Эсүгей Батырдын уулу болуп 9-муунда төрөлүп атат да. Анан ошого айтат, демек ушу бала төрөлдү. Эми ушу бала бүт монголдорду бириктирет деп ушундай баягы жоромолдошот да төрөлгөндө. Анан бирок ушулга таяп, анан бирейдин айтат, демек бул эми ал жакта ак жумал эл жок, кыргыздардан башка. Кыргыздар эле талаага барган монголдорго ак жумал элден. Ошондуктан бул баягы кыргыздын тукуму дейт да. Анан бул Советтер Союзу учурунда жанагы Санкт-Петербург профессор Кычанов ада жазат, бул Чыңгызхан монголдошкон кыргыздардын тукуму депчи, ошо талаага кетип калган монголдошкон кыргыздардын тукуму деп. Анан мен болсо эмне кылдым? Мен болсо жана Алангуанын 3 баласынын тең баягы тукумдарын карадым, кайсы жактарга көчкөн, эмне жашоосу кандай болгон. Анан жана Чыңгызхан баягы мамлекет түзүп активдеше баштаганда, ошондо булар баш ийбейт да, баары тең бир статуста да, бир энеден бир атадан болот. Ошондуктан булар көчүп кетет да. Булар көчүп кетет. 3 болгон, бирөөсү жанагы Буданчордун тукуму Чыңгызхандар, экинчиси жанагы Катаги, бугу Катаги деп коет, бул катагандар, Катаркин деп койгон монголдор. Үчүнчүсү Салжут,
Боку Салжи деген улуунан деп Салжуит урулары деп жазышат. Бирок булардын баары жанагы Коңурат, анда монголдор Коңгират деп берип атышат. Дурман болуп баары Чыңгызханга баш ийбей көчө катышат да. Анан булар Алтайга келет. Алтай болсо ошо кезде Энисей кыргыздарынын контролунда болгон баягы жер да. Алтайды кыргыздар эч кимге берген эмес, дайыма контролдо болгон да. Анан жанагы катагандар болсо Энисей кыргыздарынын жанына келет да, ошол жерде туруп калат. Кийин булар жанагы Чыңгызхан баягы империясын бөлүп атпайбы балдарына. Ошондо катагандар жанагы Чыңгызхандын жиени Хорчинин улусуна кирип калат да. Энисей кыргыздары, жанагы Уус элиги кыргыздардыкы, Бахриндер баары ошол бир улус болуп кирет да. Демек булар эмнеге кыргыздарга качып атат себеп дегенде баягы тегинде кыргыздардын каны бар, же болбосо кыргыздарга жакын. Ошондуктан Чыңгызхан күчтөнгөндөн кийин булар ошол тарапка кетип атат да. Анан кийин жанагы катагандар болсо, кийин жанагы Хорчу улусу мындай чачыраганда булар Тяньшанга көчүп келет. Тяньшанга мына азыр Кангошойдун катаган деп айтып атпайбы? Мына ошондой. Мындайча айтканда Манас эпосуна да кирип калганы ошондон. Анан Тяньшанга көчүп келип, мына бул жакта да туруп калган. Мына Тоолу Бадахшанга чейин булар өтүп кеткен да. Мына ошондой негизде карадым да, мындайча айтканда баягы урулук жакындыгын канчалык болду экен. Анан Салжуттарды мисалы үчүн эмнеден келип чыгышы мүмкүн деп себептегенде жана ошол кезде жана Жалайыр деп атпайбы, же болбосо Салайыр деген сөздү мындайча айтканда уру башчысы, мындай жетекчи деген сөз да, мындай котормосучу. Салжуит да ошондой, көрдүңүзбү? Анан дагы бир эмеси бул жанагы Алангоаны мындай Алангоанын күйөөсүнүн бир жан сакчысы болгон да. Ал кичинекей кезинде ошо күйөөсү мергенден келатса, жолдон бир чал чыгат да. Анан ал айтат: "Ой, сен тиги мындай эме менен келаткан турбайсың, баягы кийик атыпчы. Ошон шыралгысын бере кет" десе, аны түшүп туруп атынан тигин бир санын кесип берет да тигигечи. Бул бергени үчүн тиги жанагы 14 жаштагы баланы баягы Добун Баянга Алангоанын күйөөсүнө берет. "Мына сен кызматчы кылып алып алчы ушул баланы, ыраазымын" депчи. Анан ал баланы алып келет. Ал баланын аты Баяут болот да. Малик Баяут. Анан ошол бала ошол монголдордун ичинен жалгыз ошо бала көздөргө ак жумал бала болгон да. Анан эми окумуштуулар, мындай айрымдар айтып коет, баягы Добун Баян өлгөндөн кийин балким баягы тиги жан сакчысы болгон да. Мындайча айтканда, чоң кызматтагы адам, оң колу уру башчынын. Демек ошо Алангоа менен экөө мындай граждандык бракта болгон дейт деп айтышат да. Ошондон ушул балдар төрөлсө керек деген да бир жоромол бар да. Бирок кыргыз санжырасында ошо Малик Баяутту Малик кыргыз деп атайт да. Малик кыргыз дейт. Малик деген сөздүн мааниси ал дагы ошондой жетекчи деп которулат да. Ошондуктан демек ушул Малик Баяут бул Добун Баяндан кийин баягы уруну жетектеп Алангоага мындай жардамчы болуп жүрүшү мүмкүн да. Мына ошолорго карап мен дагы ойлойм, ошо Чыңгызхан бул
кыргыз моңголдошкон кыргыз урусунан болгон депчи. Дагы бир себеби бул Чыңгызхандын жанагы 9 атасы тең жазылган да. Анын 9 атасында жанагы Хайду деген атасы болгондо 6-чы болуш керек эсеп боюнча. Анан ошонун мындай аталаш бир тууганы болгон Начин деген. Ошо Начин баатыр тиги Баргу деген уруларды башкарып турат да. Анан кийин экөө жакын болот, аябайчы бири-биринечи. Экөө жакын болуп, анан Хайду экөө жалайырлар менен согушуп, жеңип жалайырларды. Анан кийин экөө Баргузин суусунун жээгине көчүп келишип, анан Ононго көчүп барышып, ошентип анан баягы элди ошол жерден консолидация кыла баштайт да. Акырындык менен уруларды тегерегине үйө башташат да. Андан кийин эле уже жанагы Эсүгей баатырдын аталары кетет да, анан Чыңгызхан төрөлүп атат да. Демек, ошол Баргу урусу кийин Маңгыт деп да аталып жүрөт. Маңгыт ушул баягы Чыңгызханга мындай жакын урулардан болсо керек да. Анан булардын баардыгы тең, ошо көчүп конгон жерлери, булардын баары тең жанагы азыркы Бурятиядагы Экерит булагат деген баягы кыргыздардын, мурдакы эски кыргыздардын, байыркы кыргыздардын турган жерине жакын болуп атат да. Жанагы Керемүчүн, Булагачын, Ус ийгиликтерине жакын жерде болуп атат да. Анан мен ошолорду карап көрдүм. Устарды кандай болгон. Алар устарды мынтип жазып атат. Усин урулары буларды күмүш ус, серебряный усинцы деп да аташат дейт да. Дагы бир аты бар экен монголдор дооруна келгенде. Усуту Мангун деп айтат экен да. Мындайча айтканда, суу жээгинде турган ус урусу деп. Же болбосо дагы бир аты бар экен, суу монголдору деп. Суунун жээгиндеги монгол урусу. Көлүк монголдору. Суунун жээгинде турган монголдор деп, монгол деп атап атат булардычы. Демек, мен булардын баары тең жанагы Начин менен Хайду көчүп конуп жүргөн жерде болуп атат да. Баргу деп атпаймынбы жанагы башкарган, Начин башкарган элди, уруну. Анан ушу Баргудан анан жанагы Чыңгызхандын доорундагы жанагы чоң область Баргужин Токум. Кыргыздардын, Энсе кыргыздардын чыгышындагы Баргужин Токум деген область. Ушул жерден анан жана Чыңгызхандар чыгып атат да. Мындайча айтканда, жана Ус эли, Ус монгол деп аталып кетип атпайбы? Усуту монгол. Демек, ушул элден бөлүнүп чыккан бир бөлүк бул Чыңгызхандын урусу да. Алангуанын тукумдары. Булар жаңы санжыра түзүшкөн өздөрүнө. Анткени булар бөлүнүп чыгып атат да. Монголдошту бөлүнүп чыкты. Анан жаңы санжыра түзүшкөн өздөрүнө. Анан жана атасын, эң чоң атасын тиги Борточина деп туруп, анан ошо Борточинадан тиги өзүнүн санжырасын түзүп, жана Эсүгей баатырга чейин кылып алган деп айтсак болот. Себеп дегенде жана булардын баягы легендасы боюнча да мынтип айтылат да, тиги Эргенекон деген баягы жерге, тоонун ичине булар жашап калып, бир доорлордочу ата бабасы Чыңгызхан. Анан ошол жерден чыга албай тоодон, анан тоону баягы эритип, анан чыгышкан дейт да. Бул жерде жанагы Хайду менен Начин келип, жанагы Баргузин суусунун боюна отурганда да, ал жерде жана Баргузин
хребет тоосу бар экен да. Ошол жерден анан консолидация, элдин консолидациясы башка болуп атат да. Анан тиги немеге Ононго көчүп атышат да. Демек ушул сюжет менен жана тарых менен тиги Эргенехон баягы легендасындагы сюжет аябай окшош экен да. Мен ошого ойлодум, демек баардыгы тең ошо Баргужин токумдун эле ичинде болгон. Окумуштуулар айтат, бул деген тиги эмеде Амурда болгон болсо керек, ошол жака Чыңгызхандын ата бабасы көчүп барып, анан кайра келсе керек депчи. Жок, ал жерде Санжырасы өзү көрсөтүп атпайбы ата бабасын. Баргужин токумдун ичинде көчүп конуп жүрүшөт тигилерчи. Анан окшош сюжеттерчи. Дал ошо Баргузин суусунун жээгине келгенде элдик консолидация башталып атат да. Анан Ононго эметип Орхонду ээлеп ошондой болуп атат. Демек эч жака көчүп барбай эле тарыхтын баары ошол жерде болгон. Бирок баягы легенда үчүн мындай кооздотуп кызыктуу кылыш үчүн жанагындай кылып Эргенехон деген бир өзүнчө бир куштудай өлкө болгон, тоонун ичинде болгон деп мындай кичине баягы апыртылып жасалган легенда болгон да деп ойлоп атам. Анткени ошо Хайдудан кийин эле баягы Чыңгызхандын атасына кетет да тиги Санжырачы. Негизи Монгол империясынын тоорусунда кыргыздын шарты кандай болгон? Кыргыздар албетте биринчи жанагы Баргужин токумда кыргыздар, жанагы кимдер, Баргу урусу, маңгыттар, бахриндер ошолор чогуу жашап атат да. Себеп дегенде жанагы Гефер деген монгол элдеринин буряттардын ушу бир эмеси бар, эпосучу. Анан ошондо да Начин баатыр бар. Начин баатыр ошондо баягы өзүнүн урусун башкарып турат да. Анан ошол жерде жазылып атат, тиги Начин баатырдын коңшусу кыргыздар деп жазылып турат да. Демек Баргужин токумунда эле кыргыздар, Начин баатыр, Хайду эли баары коңшу жашаган да. Бирок ошол кыргыздардан бөлүнүп чыккан бөлүгү анан жана Чыңгызхандар болуп атат да. Булар таза монголдошуп кетип атат да. Жана Усуту Мангунду айтып атпайбы, булар монголдор, суу монголдор деп. Ошентип монголдошуп кеткен бөлүк өзүнчө бөлүнүп туруп, анан өзүнө Санжыра чыгарышкан да. Ошондой ошондой болуп кеткен дейм. Анан ошондо карабайсызбы, жана кыргыздар айтып атпаймынбы, 840-жылы Орхонго чыкпай эле керейттерди жандандырган деп, сакаиттерди. Могу сакаиттер дал ошол Чыңгызхандын урусу Боржигиндер менен тиги коңшу жашап атпайбы. Керейттин башчысы Ванхан Чыңгызхандын баягы аяш атасы болуп атпайбы, крестный отец деп айтып атпайбы, дайыма жардам берип атат Чыңгызхангачы. Экөө коңшу турат. Бирок кийин экөө жана Чыңгызхан мындай күчтөнүп монголдорду чогултуп баштаганда экөө чабыша кетиптир. Анан беркилер көчө катышып атпайбы. Керейттер жалгыз болгон эмес, алар керейттер анан Каңгылы эки уруу мындай тууган болгон да, кадимки эле каңгылар. Анан ошолор көчкөндө да жана Энсей кыргыздарынын жери менен өтүп Алтайга келип, анан Чяншанга келип атышат да. Чяншанга келип жана Магалистан мамлекетини курганга булар катышып атышат. Керейттерчи, каңгылылар. Ошондо Энсей жерин өткөндөн кийин, кыргыздардын жерин өткөндөн кийин, кыргыздардын да бир бөлүгү эмне ошолор менен кошо келип жанагы Магалистанга кирип атышат да. Ошого жанагы Магалистандык тарыхчы Мухаммед Кайдар жазып атпайбы, кыргыздар менен моголдор бул бир эле эл дейт. Бир эле эл. Бирок кийинчерээк дейт, акырындык менен кыргыздар өзүнчө эл болуп мындай бөлүнүп кетти деп атат да. Ошондо карабайсызбы, тиги Баргужин токумунда да кыргыздар, монголдор коңшу туруп атышат да, керейттер баары. Эми бияка келгенде дагы бир эле эл болуп, бир эле Магалистанда болуп атышат. Бирок кыргыздар акырындык менен бөлүнүп, күчкө толуп, акырындык менен мындай бөлүнүп өзүнчө болуп чыгып атат да. Демек бул бир эле
эл жөнүндө айтылып атат да, бирок ошолордон бөлүнүп чыккан уруктар булар монголдор. Эмне үчүн Магалистан деп атат? Жанагы керейиттер монголдор менен чогуу болуп атпайбы? Ошол атты булар бияка алып келип атышат. Бияка алып келип Магалистан болуп бияк курулуп атат да. А бирок кийинчерээк жанагы кыргыздар улам көбөйгөн сайын биякта консолидация жүрүп атат да кыргыздардын. Консолидация жүргөндүктөн керейиттер акырындык менен экинчи планга өтүп, кыргыздар биринчи планга чыгат дагы. Ооба. Анан монгол деген же болбосо монгол деген Чыңгызхан тараптагы Чыңгызхан доорунда пайда болгон мындай этнонимдер, аттар жоголуп, жалаң кыргыз болуп калып атат да. Буюрса кийинки подкастта биз Залтайырда, анан кийин Моголистандагы сөз болот. Баягы монгол боюнча улуу кыргыз каганатынын ордосу, ставкасы Монголияда жайгашкан. Ошол чынбы? Жок, эми азыр антип так айтыш кыйын. Мен булактардан андайды кезиктирген эмесмин, бирок жанагы түндүк Монголияда, азыр түндүк батыш Монголияда Манас деген шаар бар да. Ал жакта бар. Өтө кызык. Манас деген шаар азыр бар. Азыр Монголия, түштүк Монголияда. Ошондо карасаңыз, канча кылым ошондо дагы сакталып, азыр дагы Манас деген шаар турат да ошо Монголияда. Демек, кыргыздарды Монголияда болгон эмес, Орхонго келген эмес деп айтыш өтө эле туура эмес да. Бул жерден дагы биз аябай катуу изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Дагы ачыш керек көп барактарды. Мен ойлойм, ушу мен азыр туура багытта болсом керек деп, ушу Баргудин токумдагы урууларды биз аябай дагы жакшылап изилдешибиз керек. Жанагы Баяут деген уруу, Малик Баяутчу, тиги үч баланын атасы, Акжумал баланын атасы деп аткан. Ошол уруу дагы ошо Баргудин токумунда турган да. Баргудин токумунда турган. Анан мен ойлойм, бул Чыңгызхандын империясы тараганда, Чыңгызхан бөлүп атпайбы өзүнүн элин? Мисалы үчүн Жучиге бир бөлүгүн берип атат, Чагатайга бир бөлүгүн берип атат, Угедейге бир бөлүгүн. Мындайча айтканда, ошо урууларды мындай бөлүп берген да. Ар кайсы жакка. Анан ошого Жучинин улусу тияка түзүлүп атат, бу жерде Магалистан түзүлүп атат, келип атат да ошол уруулар. Угедейдин улусу түзүлүп атат. Ошондой болуп атат. Анан азыркы Монголиянын өзүнүн ичинде дагы өтө көп экен уруктарчы, кыргыз атында уруктар. Ар бир монгол уруусунун ичинде кыргыз атындагы уруктар бар экен да. Бу дагы ошо кыргыздар демек ошо монголдор менен эле чогуу бир эл болуп жүргөн. Бирок бир кезде, мисалы үчүн, улуу дөөлөттүк доорунда бардыгы тең кыргыз болушкан, кыргыз атында болушкан. Бирок Чыңгызхан чыкканда жанагынтип бөлүнүп чыгып атат да өзүнчө урам менен. Демек, ошондо булар Чыңгызхан тарабы монгол болуп калган да. Монгол. А бирок жана кыргыздар көчкөндө, керейиттер баары монгол болуп жүрүшкөн да. Көчкөндө булар монгол деген сөздү бияка ала келген. Кайсы бир мезгилге чейин монгол деген сөз үстөмдүк кылып турган. Мындай политоним болупчу. А бирок кыргыздар бияка көп консолидация болуп кеткенден кийин монгол деген сөз жок болгондагы жөн эле кыргыз улусу келип чыккан да. Монголияда азыр бир кыргыз аял жашайт. Ал мага бир кат жазды да. Жакта бир сүрөтү турат. Ошол сүрөттө Улан Батырдо боло турган бир табличка. Ал жакта Монголиянын кандай өлкөдө чоң роль ойногон же анын тарыхына кирген мамлекеттер турат. Көрсөм, ал жакта кыргыз каганаты турат. Ал дагы кыргыз каганаты өзүнүн тарыхы деп болуп эсептелет да. Туура ошондой кылыш керек да. Себеп дегенде, мындайча айтканда, мен мындай ойго келдим да азырчы. Улуу кыргыз каганаты бар да. Ошондо жана Чыңгызхандын уруусу, ата бабасы баары кыргыз каганатына кирген. Бирок ошол кыргыз каганатынын ичинен булар бөлүнүп чыгып атпайбы? Мындайча айтканда, кыргыз каганатынын тарыхынын уландысын
Чыңгызхандын мындай тарыхы улап атат да. ооба Ошондой катары карашыбыз керек да. Ошондо ооба биздин тарыхты монголдор дагы изилдеш керек, окуш керек, и биз дагы окуш ооба керек да алардын тарыхын. Айбек Артыкбаев, Кыргызстандын элчиси Монголияны айтатты подкастта, канчалык делегациялар келет да Монголиягачы, археологдор. Турциядан, өзү монголиялык, Казакстандан, Россиядан келип, бүт изилдөө кылгандан кийин кайсы жерге барса, ошол жакта кыргыздын аскерлеринин сөөгүн табышат. Ооба. Анан табып делегация иштерин жабышат да. Бүт кыргыз сөөгүн турат Монголияда азыр. Ошого биз мындай эме кылыш керек да, мамлекет археологдорго көп акча бөлүп, мындай проекттерди түзүп, монголдордун археологдору менен анан батыштын археологдорун катыштырып, изилдөө, биргелешкен изилдөөлөрдү чыгарыш керек да. Ушинтип баягы неме кылбаш үчүнчү. Анан ошондо биздин тарыхыбыз аябагандай көп ачылат да. Албетте жана мисалы үчүн мен неге баягы улуу кыргыз дөөлөтү болгон деп айтып атам. Себеп дегенде мына карап көрсөңүз, булар айтып атпайбы? 924-жылы кидандар келгенде кыргыздар эч ким тосуп алган эмес аларды деп атат да. Бирок ошол жылды эле алып салса, анда кыргыздарга каршы чыккан бир да эл болгон эмес. Маселе ошондо да. Маселе ошондо. Эч ким жок. Эч ким жок. Анан тиги Чыңгызхандын, дүңгүрөгөн Чыңгызхандын доорунда да кыргыздар жанагы өзүнүн чыгышындагы Ангарага чейин улустардын баары тең кыргыз улустары болуп аталып жүрбөйбү? Бүт баары тең. Анан кантип улуу дөөлөттүк болбосун? Чыңгызхан келгенде гана айтсак болот, баягы басаңдады деп. Бирок Хубилайдын учурунда Хубилай өзүнүн наместнигин тиги кыргыздардын бир улусуна коет да, баягы эң чыгыштагы улусуна коет. Анан ошол жерде баягы тиги мындай бийлик жүргүзүп турат да. Бирок ошондо да кыргыздар бир жолу мындай ачуусу келип, мындай көтөрүлүш чыгарат да, мына Хайду хан пайда болгондо биякта. Анан алар Хайдуну колдоп, баягы көтөрүлүш чыгарат да. Ошондо да тигини өлтүрүп койсок дейт да, араң кутулат. Араң перего сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп отуруп, араң кутулат да. Хубилайдын доорунда ойлоп көрсөңүз, ошо доордо дагы кыргыз улустары ошол жерде турган. Анан кантип мисалы үчүн улуу дөөлөттүк болгон эмес деп айтса болот. Жөн гана айтканда, мындайча айтканда, эме болгондо жанагы феодалдык бытырандычылык, Чыңгызхандын чыгышы кыргыздардын феодалдык бытырандылык дооруна туш келип калганда, борбордук бийлик өтө күчтүү эмес, мурдакыдай кубаттуу эмес. Ошондуктан ар бир уруу, ар бир элик өзүнчө болуп турган учур болгондо, ошондуктан баягы ошол баягы улустардын бири Чыңгызхандар өзүнчө болуп монгол урууларын топтоп, өзүнчө санжыра кылып, өзүнчө чыгып кеткен деп айтсак болот да. Акыркы суроо. Беке, сиздин пикириңиз боюнча эмне үчүн тарыхты билүү өтө маанилүү? Тарыхты билүү бул биринчи кезекте биз мына адам баласынын тарыхын толугу менен окуп үйрөнүп атпайбызбы? Биз ошол тарыхтан адам баласында биздин ата бабаларда канчалык мындай кемчиликтер болгон, каталары кеткен, кайсы доорлордо туура эмес баягы аракеттер болгон, иштер болгон, ошолордун баарын изилдеп, анализдеп, анан билгенден кийин алдыга жылганга мүмкүнчүлүк алабыз. Мындайча айтканда, алдыга жылганга пландарды туура түзө алабыз да. Мындай ката кетирбеш үчүн баягы тарыхты билип үйрөнгөнүбүз жакшы. Экинчиси бул жанагы өсүп келаткан
муунду тарбиялашыбыз керек да. Аны кайсы кимдин баягы үлгүсүндө тарбиялайбыз. Мисалы үчүн биз Павлик Морозовдун үлгүсүндө тарбиялай албайбыз да, ал башка элдин өкүлү. Ошондуктан биз жанагы Кычан Жакыпов деп же болбосо Чолпонбай Төлөбердиев Манас эпосун же тиги аз уруусунун бир баатыры, аз баягы уруусунун баатырын баатыры. айтабыз, же болбосо Барсбек Каганды айтабыз, Мухаммед Кыргызды айтабыз дегендей. Мына ошондой негизде баягы жаш муунду тарбиялаш үчүн дагы тарых маанилүү. Үчүнчүсү бул ар бир адам баягы өзүнө мындай план коет да алдыга жылганга. Өзгөчө мына эл башкарам деген адамдар, жок эле дегенде бир аким болом деген адамдар, президент болом деген адамдар, булар тарыхты аябай жакшы билиш керек да. Канчалык тарыхты жакшы билсең, ошончолук баягы ошондой кызматка келгенде ката кетирбейсиң. Анткени билесиң тарыхта кандай элди каяка алып барганды алдын ала билесиң. Сен план коюп атканда баарын билесиң. Могу жерде мындай болуп калышы мүмкүн, мындай болуп калышы, мынандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн, же болбосо мынандай катачылыктар кетип калышы мүмкүн деп алдын ала билесиң да, анан өзүңдүн командаңа ошондой тапшырмаларды бересиң да. Ката кетирбеш үчүн жакшы бир мындай план чийиш үчүн да. Ошондуктан бул тарых өтө маанилүү. Мисалы үчүн эң кыйын адамдар, дүйнөдө тарыхка калган адамдардын деле мындай карап көрсөңүз, баары тең тарыхты жакшы билген да. Тарыхты жакшы билгендиктен алар тарыхка калышты. Себептен алар коомду каяка жылышын айтып бере алды да. Мына мындай кылабыз, мынаяка жылабыз, же болбосо мисалы үчүн жанагы кул өлөөчүлүк доордо, же болбосо феодалдык доордо биз деген жанагы республика түзүшүбүз керек экен деп эмеспи? Мындайча адам баласынын жашоосун толугу менен өзгөртүп жиберишкен да. Ошондуктан мен ойлойм, Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анан жагында сиздин жаңы китебиңиз чыгат. Буюрса, сиз чыгарасыз. Ошол эмне китеп жана качан окуса болот? Ооба, жакында мен былтыр китеп, 2 томдук китеп чыгаргам, жанагы Кыргызы Искифии деген. Анан 2 том болуп калгандыктан баягы кыска эле бир версиясын жасап көрбөйсүңбү деп көп окурмандар айткандыктан аябай кыскарттым, бирок мындай өтө жаңы материалдар менен байытып чыгардым, жаздым. Анан жакында Кудай буйрса чыгат. Китептин аты Кыргызы тюркскую и монгольскую эпохи деп аталат. Мындайча айтканда, баягы мен албетте баягы Сактар доорун өтө кыска эле алдым. Эми негизги неме бул түрк дооруна маани бердим, анан монголдор дооруна өтө көп маани бердим. Жана көрдүңүзбү, жана Дромко жооп берип, баарын эметип, анан Хоңгуртук кыргыздарын таптым, берки Баянкол кыргыздарын таап, мына ошондой кылып аябай мындай жаңы нерселерди өтө коштум. Анан Кудай буйрса эми чыкса мындай көрөсүздөр, өтө кызык болот. Мына жаңы эле айтып бергендей кылып Чыңгыз Хандын тегин караштырдым, канчалык ошо туура болот, канчалык кыргыздар менен жана Чыңгыз Хандын эли мындай жакын болгон бири бирине, ошонун баарын карап чыкканга аракет кылдым. Мындайча айтканда, бул баягы мен кыргыз тарыхын мындай үзүлбөй, кылымдан кылымга үзүлбөй окугандай кылып караганга аракет кылдым да.
СССР учурунда болсо биз үзүк кылып мындай 6-кылымдан 9-10 кылымга чейин бар, андан кийин жок болуп кетет, анан монголдордор болуп ушинтип эле мындай үзүлүп турчу. Ошолордун баарын бириктирип бир мындай ыкка салып жазганга аракет кылдым. Кудай буйруса чыкса Куттуктайбыз. Качан чыгарасыз? Менимче бир ай, бир жарым айдын тегерегинде чыгып калат болуш керек. Мисалы биздин көрөрмандар же тарыхка кызыккан адамдар, окуйн деп адамдар кайсы жакта алса болот же кантип алса болот? Мен китептерим чыкканда дароо эле биринчи кезекте бул улуттук китепканага берем, андан кийин улуттук университетке берем, тарых факультетиндеги балдар үчүн, студенттер үчүн, анан Илимдер академиясына дагы берем да, бир 5-10 ошо берем. Баягы ким кааласа ошол библиотекага барып окуй бергендей кылып. Бирок сатып алса болбойт, Жок, сатып алса да болот. Калганын албетте сатам. Эми мен өтө деле мындай кыйратып сатпайм. Мындай кылса өздөрү келип алат, ырымдап сиздин контактыңыз видеонун астында жазса болобу? Мисалы кээ бирөө сатайын десе, сиздин контакт болот анда, буюрса. Чоң рахмат. Табылды Акеров, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Сизге чоң рахмат. Кудай буйруса, дагы бир чыгарыш, кийинки чыгарыш Золотоярда, анан кийин Могулистан тема боюнча сөз болот. Чоң рахмат сизге. Мелистер, сиздерге да рахмат.